эң мыкты шаар теледолбоору. Мекен деген сөз ата бабанын конушу, балалыктын балдай таттуу учурларын баштан өткөргөн жерди билдирет. Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу көрөрмандар. Арбаңыздар, калай калкым, улуу журтум. Эң мыкты шаар телеберүүсү Ош шаарынын батыш тарабында жайгашкан. Советтер Союзунда Сары Алтындын мекени болгон, мындайча айтканда Тамекинин мекени болгон Ноокат шаарында. Улуу Жибек жолунда жайгашкан Кыргызстанда тоолуу күнөстүү Ноокат шаарында бүгүнкү саякатыбыз уланууда. Сыргаткан шаар илгертеден соода саттык менен байып келген. Азыркы күндө абалы кандай экенин бүгүнкү берүүбүздөн көрө аласыздар. Түштүгүмдө Ноокат сонун жер, салкын аба согот теребел. Берекеси төгүлгөн жерге суктанышат келип кеткендер. Берекеси төгүлгөн жерге суктанышат келип кеткендер. Берекенен ажайып калкым, ардактуусун мен үчүн дайым. Мейман достугуңа четін албай суктанам дайым. Мейман достугуңа четін албай суктанам дайым. Ноокатым, Ноокатым, кучагы толгон оматым. Ноокатым, Ноокатым, кучагы толгон оматым. Ата элим эмгек кылган жер, аз эмгектен ома болгон жер. Жүздөрүнөн улуу кыздардын сулуулуктун нуру төгүлөр. Жүздөрүнөн улуу кыздардын сулуулуктун нуру төгүлөр. Төрөбайдай улуу аталар, Исановдай асыл адамдар, элим жерим деп жашап өткөн канчалаган даңктуу адамдар. Элим жерим деп жашап өткөн канчалаган даңктуу адамдар. Ноокатым, Ноокатым, кучагы толгон оматым. Тарых барактары. Эмнеге Ноокат? Байыркылардын бизге жазып кеткен ноодогу каты. Ал кандай кат? Эмне болгон кат деп турсаңыздар керек. Бул аскада ак мармар таштан тик кесилген ноо турат. Ноо деген түтүк суу жүрүүчү нерсени билдирет. А бул жерде ноо азыркы тил менен айтканда телескопту билдирген. Жалпы узундугу 2,5 километр, туурасы 9-10 метр. Бийиктиги болсо 45-50 метрге жетет. Анын ичинде эле асканын бооруна калтырылган аалам сырлары тартылган сүрөттөр. Илгеркилердин айтымында мурда жашап өткөн цивилизациядагы адамдардын бизге калтырган астрономия илими жөнүндөгү кат. Бул сырдуу каттын жалпы аянты 486 квадрат чарчы метрге барабар. Кыргыз басып өткөн жерлеринде саймалуу таштарга калтырган тарыхый эстеликтерди баарыбыз эле билебиз. Бирок мындай сырдуу байыркы обсерваторияны эч жерден кезиктире албайбыз. Жада калса Каракол шаарында баяндап кеткен майя элдеринин обсерваториялары да мындан жашыраак болсо керек. Бул жерде байыркылар ааламды, асмандагы галактикаларды тартышкан. Ай, күн, жылдыздардын элестерин чагылдырышкан. Бул сүрөттөлүштөр байыркы адамдардын жашоо мыйзамы, астрономиясы, бай мурасы, философиясы, ай күндөрүн, календары экенин билсек болот. Ошондон улам бул жер космос мейкиндигин изилдей турган борбордук обсерватория болгондугу чындык. Тарыхта Ноокат шаарынын ордунда Даван мамлекети болгондугу да айтылат. Ага далил Ош Ноокат жолундагы ашуунун аты Даван экенин баарыбыз билбесек керек. Дагы бир тарыхый булактарга карасак, Ноокатта эбегейсиз чоң чыны заводу болгондугу жана эң жогорку деңгээлдеги зергерчилик өнөрү өнүккөндүгүн тарыхый табылгалар далилдеп турат. Алардын бири Жакут булбул сырга же алтын короз тажысы. Дал ушундай алтын короз тажыны египеттик фараондордун мумиялары менен кошо табылган.
Ал эми бизден табылган баа жеткис экспонаттар Санкт-Петербургдагы Эрмитаж музейине окумуштуу Заднепровский аркылуу барып калган. Учурда мындай чачылып жок болгон баалуу экспонаттарыбызды өзүбүзгө кайтарууга убакыт келип жетти жана кароосуз калып талкаланып бараткан байыркылардын бизге калтырган сырдуу ноодогу каттарын корукка алууга муктаж экендигин айтып кетебиз. Эң негизгиси бул ыйык аймак Кыргызстандын, Орто Азиянын, кала берсе ислам дүйнөсүнүн тарыхында өз ордун ала турган жер. Жалпы алганда бул кереметтер тез арада изилденүүгө, терең реставрацияга муктаж. Мына ошентип байыркылардын баа жеткис каты аркылуу Ноокат шаары болуп аталып калган. Маданият. Маданият жүрөктөгү ыйык сезимдер. Акындар, ырчылар, чоорчулар, бийчилер, актерлор чыгарма жаратуу же аткаруу аркылуу адамдардын маданиятын ойготууга аракет кылышат. Ошондуктан биз аларды маданият кызматкерлери деп атайбыз. Чыгармачыл адамдар кайсыл жерде болбосун калапайым калкка руханий азык тартуулап, жан дүйнөлөрүн байытып келет. Ноокат шаарында дагы бир кезде атагы алыска кеткен чыгармачыл инсандар, комузчулар, ырчылар, чоорчулар менен байып келген. Ал эми азыркы тапта маданият үйүнүн кароосуз калганы жана тегерек чекесинин ижарага берилип кеткендигиси жүрөк кейтет. Биздин Ноокат райондук маданият бөлүмүнөн аябай эле таланттуу кишилер чыккан. Мисалы, Кыргызстанга аттын кашкасындай таанымал оюнчу, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кудайберген Темиров, Куудулдар Аскар Суранов, Эргешбай Токуров, Залкар комузчулар Садыр Султанов, Абидин Темиров, Жеңиш Айтиев. Ноокат маданият үйүнүн алдында музыкалык мектеп бар экен. Ал жерде улуттук аспаптарды жана дүйнөлүк музыка боюнча окутуу иримдер уюшулган. Кайсыл мезгилде болсо ошол мезгилдин угармандарын канааттандыруу искусство адамдарынын негизги милдети болуп эсептелет. Азыр биз музыкалык мектептерге эстрада бөлүмүн ачкан атабыз. Себеби азыркы балдар биз муундагы аккордеон, комуз гана кызыкпастан ага да кызыгышат, ага кошумча эстрадалык багытта кызыгышат экен. Ошол багытта ишти колго алып атабыз да азыр. Кош келипсиздер биздин Ноокатыбызга. Мен Пацкарова Надежда Казимовна. Бул мектептин директору мен. 2012 жылда директор болуп иштейм бул мектепте. Бул мектеп 1966 жылында курулган. 530 орундук болгон. Бүгүнкү мезгилде 1863 бала окуп атат. Надежда Казимовнанын кыргызча сүйлөгөнүнө таң калбаңыздар. Таң калыштуусу бул кишинин эң бийик деңгээлдеги уюштургучтугунда. Алмабош оозума түш деп отура бербей, буту жерге тийбей чуркап жүрүп, мектептин абалын университеттерден кем калыштырбай жасаганында жана мектеп окуучуларына керектүү буюмдар, музыкалык аппаратуралар, театрлаштырылган костюмдары кээ бир маданият үйүнөн кезиктире албайбыз. Азыркы учурда бул Крупская мектептин жанына дагы 3 кабаттуу мектептин курулушуна каражат таап, анын проектисин үстүнөн чуркап жүргөндүгүн билдирди. Куда каласа 19-жылда. Азыр бюджетке киргизсем, ашы проект миллионга уже жазылды. Спорт. Ноокат шаарында спорт комплекс жок болсо да, акыркы убакта тез популярдуу болуп келе жаткан эрежесиз мушташ боюнча дүйнөгө аты чыккан мушкерлер Ноокаттан көп чыгып келе жатат. Алар Данияр Бабакулов, Мыктыбек Мамасалиев Акаю, Неемат Абдирашитов, Алимардан Абдыкаровдор жана башка жаш мушкерлер Кыргызстанда гана эмес, чет өлкөлөрдө да желегибизди желбиретип жүрүшөт.
Аймактарды өнүктүрүү жылына биз биринчиден жаштар, балдар биздин келечегибиз болгондуктан биз өзүбүзчө ушундай кеңешип чечтик. Биринчи келечегибиз болгон жаштардан, мектептерден баштайлы деп. Быйыл мына Абдуллаев орто мектебине 13 миллион сомдук чоң спорт зал ачылды 2018 жылга. Аны айта кетсек болот. Андан сырткары мына бизде шаарыбыздын аймагында көркөм эстетика бар. Кыргызстан эле эмес, чет өлкөлөргө чыгып, скульптура, живопись сүрөттөр боюнча жакшы орундарды алып келе жатат. Аларга дагы аз болсо дагы салымдарды кошуп турабыз. Мына быйылкы жылы спорт залыны айнек терезелерин ремонттон өткөрүп бердик, полдорун краскалап, администрация менен чогуу. Ошол Курбский орто мектебиге райондук калкы өсүп атат. Азыр 280 миңден ашып кетти. Орус тилин окуу үчүн басым дагы талап күчөп кетип атат. Мектепке батпай биринчи класс өзү 7-8 класс болуп кетти да. Ошону ойлоп быйыл шаардын бюджетине 1 миллион акча ажыратылып, жанына кошумча имарат куруу үчүн проекттик акча ажыратып, учурда мына алдыңыздарда турат. Дагы кошумча орус мектеп класс ачсакпы деп ошого аракет кылып жатабыз. Туризмди өнүктүрүүдө ар бир шаардын тарыхый жайлары жаратылышына кызыкпастан келген коноктор ошол шаардын даамын сызып кетет эмеспи? Бул кафени Ноокат шаарынын мэриясы бизге ишкер катары көрсөттү. Менин өзү кесибим окутуучу мугалим. Мен 16 жыл Ноокат районундагы Бероний атындагы орто мектебинде мугалим. Анан кийин 3 жыл тарбиялык иштер боюнча директордун орун басары болуп иштеп жүрдүм. 2010 жылдан баштап мен мына ушул кафеде өз ишимди давам этирип жатам. Азыркы күндө биз Ноокат шаарынын 100 адамга жакын кишисин иш менен камсыз кылып жүрөбүз. Чындыгында кафенин артыкчылыктары көп экен. Алыс жолдо чарчап келе жаткан жолоочулар, Баткен, Бишкек же болбосо туристтер 24 саат бою бул жерден тамактана алышат. Мыкты ишкана. Ишкана 2015 жылы негизделген. Ошол күндөн бери иштеп келе жатабыз. Биздин ишканада сезон убагында 30 кишиге чейин жумуш орундары менен камсыз болот. Бизде негизинен күз айларында сезон убактысы болот. Ошол убакта 30 киши эмгектенет. Анын жөн сатуу менен 10 киши жыл бою эмгектенип келди. Биздин ишкананын башка сортордон айырмасы ал ширелер жанагындай концентрат сыяктуу болсо, бизде 100% чыныгы ушул Ноокат өрөөнүнүн таза алымдарынан сыгылып алынып, нукура табигый азыктардан даярдалат. Кутмангарылык. Otuz dokuzuncu yılı askerge ketkenman. Moruk 6 ay okup Kemandır Zubot boyanman. Leningrad Oblast stansiyası kırıp Dilevni Voloshin joyda 1941 yılı ürüş boşlanıp gitti. Tegadi teğmese yok.
Ölgen nemislerdi produktalarını toplap kaçıp manadağı osbama olup kol bundan terip yep şundan yetse kaldı ölüp pensiyonu alıp yep bozar geçiyorman oturaman oyun geçiyorman manadağı öteler öteler yallah Muhammadu yallah Muhammadu yallah oynayman Абдилда ата быйыл 100 жашка чыкты. Өзүңүздөр баамдагандай, согуштун уюгу болгон Ленинград шаарында 1 жылдан ашык курчоодо жатып, фашисттер менен согушуп, аман эсен келген. Кемпиринин көз жумганына көп жыл болуптур. Эми болсо, үйлөнөм деп келинчек издеп жүргөн кез экен. Жаратман жаш ойлоп табуучулар. Бұл жерде 1991 жылдан бері өзіміз ашып ушул мектепти турмазак үчүн демилгеси менен ушул көркөм сүрөт мектеп интернатын ачып, жөнөкөй мугалимден баштап иштеп завуч болдум. Анан азыркы учурда директор болуп иштеп жүрөм. Азыркы учурда көркөм сүрөт мектеп интернатында 124 окуучу окуйт. Астана көрөт мира аттуу конкурс жарыялангандан баштап биз агайлардын колдоосу менен жана агайлардын жардам менен ушул жеңишке жетиштик. Анан Астана шаарында конкурстан 1-июнда жыйынтык чыгып, ошол 1-июлда Астана шаарына барып, биз алып келдик. Kırgızistan'ın anını yiyeceğim ben. Kırgızistan'da kolumdan gelse faşistik gene salamam. Kuvvetim yeterli. Yani. Evet. Kırgızistan'da kim ki ne yapacaksa alalım bizden Kırgızistan'dan. Buna hiç korkmayayım bizim. Yaşasın Kırgızistan'da prezidenti, yardımcıları, halkı, kızları, hammasi salomat bo'lsin. Кыргызстаныбыздын ар бир шаарын эң назик сөздөр менен даңазалоого татыктуу. Ноокат шаарынын асман тиреген тоолору, көз өсүн алган жайыттар, шаркырап аккан суулардын жери. Мына ушундай кооз жерлерде сыйчыл, токтоо, эмгекти сүйгөн адамдарды бүгүнкү берүүбүздөн көрө алдыңыздар. Шаар кээ-бирөөлөрдү ашканасы менен тартып алса, кээ-бир адамдарды ажайып кооз жаратылыш менен өзүнө арбап турат. Сыргаткан шаардын сырларын бүгүнкү берүүбүздө ача алдык деген терең ишеничтебиз. Ноокат шаарына болгон саякатыбыз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки шаардан жолугушканча аман болуңуздар. Саламатта калыңыздар.